Assalamu алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кудай буйрса, биз Ак ниет аманат коомдук фонду Индия Республикасынын Дели шаарындагы Макс клиникасынын мыкты тажрыйбалуу дарыгерлерин жана Фордс клиникасынын мыкты тажрыйбалуу дарыгерлерин Кыргызстанга алып келип жатабыз. Бул врачтардын алып келип жатканыбыздын эң башкы максатыбыз, урматтуу мекендештер, бизде Кыргызстанда аябай ооруга чалдыккан инсандар көбөйдү. Дардына дабасын таба албай аткан, кайсыл жерге барып так диагнозун биле албай аткан инсандар аябай көбөйдү. Мына ошол инсандарга бүгүн мүмкүнчүлүгүбүздүн баарында ошол инсандарга пайдабыз тийип калса экен деп ушул Индиядан врачтар келип атат. Урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, буга чейин толук реклама кеткен, бирок адрестер так кеткен эмес. Мен бүгүн адрестерди айтып коюуну туура көрдүм. Эртең 20 ноябрь күнү Макс клиникасынын бөйрөк ооруларын караган доктор Шайлендра Кумар Гойл жана нейрохирург Амитаб Гойл доктор келет. Иншалла, урматтуу мекендештер, 21 ноябрдан баштап Бишкек шаарынан кабыл алуу башталат. 21 ноябрь күнү Бишкек шаарында нейрохирург Амитаб Гойл кайсыл жерде кабыл алуу болот, мен ошону так адресин айтып кетейин. Адрес Тоолок молдо Московскийдин кесилишинде национальный улуттук больница бар экен. Ошол жерде нейрохирург бөлүмү бар экен. Мына ошол жерде нейрохирург боюнча кабыл алуу болот. Ошол эле күнү 21 ноябрь күнү Бишкек шаарында бөйрөк ооруларын караган доктор Шайлендра Кумар, адреси так айтып кетейин, республиканский жал деп коет, республиканский детский больницада Акынбаева 190, мына ошол жерде атайын бөйрөк ооруларын караган бөлүм бар. Мына ошол жерде кабыл алуу болот, урматтуу мекендештер. 22 ноябрь күнү так ушул эки врач Жалал Абад шаарынын областной больницада кабыл алуу болот. Жана 23 ноябрь күнү Ош областында областной больницада жана онкологический бөлүмүндө кабыл алуу болот, урматтуу мекендештер. Жана 24 ноябрь күнү ошол эле Дели шаарынын Фортис клиникасынын онкология жана гематология бөлүмүнүн башчысы, татынайымды операциясыз сакайткан мына Викас Дуа врачыбыз келет 24 ноябрь күнү. 25 ноябрь күнү Ош шаарында кабыл алуу болот. Ош шаарында онкологический бөлүм бар экен. Мына ошол онкологический бөлүмдө кабыл алуу болот. 26 ноябрь күнү так ушул врачыбыз Бишкек шаарында Акунбаева 92 улица онкологический гематологический жана бөлүм бар экен. Мына ошол жерде ушул врачыбыз кабыл алуу болот. Урматтуу мекендештер, эртең биз дагы так дана монтаж менен жасалган жакшынакай дагы видео таркатабыз. Мен азыр шашылыш түрдө ушул убакка чейин суранып аткан элибизге мен кыскача маалымат берип коюуну туура көрдүм. Урматтуу мекендештер, келиңиздер. Атайын ушунча эмгек менен, ушунча мээнет менен ушул врачтарды Кыргызстанга алып келип атабыз. Өтө чоң ниет болчу. Индияга канчалаган элибизди ташып жүрөбүз, канчалаган элибиз өздөрү барып жүрөт. Жүздөгөн, миңдеген, ондогон кыргыздарды ошол жака алып барып отурбастан, мына ушундай мыкты, тажрыйбалуу 4-5 дарыгерлерди, мыктыларды алып келип, ушул жерде эл менен акысыз, бекер жолуктуруп, ушул так дана консультация алышсын деп ушул врачтарды алып келип атабыз. Келиңиздер, урматтуу мекендештер. Анан бизде дагы бир максат, эч кандай бир кызыкчылык нерсе жок. Болгону бүгүн мүмкүнчүлүк бар да, Индияга барып жүргөн малда мен ушундай ниет кылып жүргөм, ушул врачтарды Кыргызстанга алып барсак деп. Мына Кудайым бүгүн буйруп койгон экен, Кыргызстанга келип атат. Ошондуктан эч кандай бул жерде бир пайда табуу жана башка же бизнес нерсе деген нерсе жок. Ошондуктан бир гана сиздер үчүн ушул врачтар келип атат. Анан дагы бир басам айтып кетейин. Урматтуу мекендештер, бардыгы азыр буга чейин рекламада так адрес берилбесе дагы, бирок телефон номер жазылган. Мен номерди дагы бир кайталап кетейин. 770 менен 63 56 20. 770 менен 63 56 20. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун катчысы азыр ошол бардыгын эмеси менен очередине карап жазылып атат. Анан эртең келип алып, урматтуу мекендештер, мен медердин таанышы болот элем, досу болот элем, тууганы болот элем, жана башка болот элем деп, бири-бирибизге капа болбойлу бардыгыбыз. Мен үчүн Кыргызстандагы ар бир кыргыз баарыңыздар бирдейсиздер. Ошондуктан бул жерде жакындаш, тууганчылык болбосун, бардыгыңыздар келип, жазылганыңыздарга карап, очередиңиздерге карап кабыл алуу болот. Эч кандай капачылык болбосун. Дагы бир маселени айтып кетейин, урматтуу мекендештер, биз местаны, помещенияны ушу саламаттык сактоо министрлиги аркылуу министр менен биргеликте чечтик. Жана ушул врачтарды дагы ушул жака
алып келип атканыбызга колдоп аткан, эртең конференция болот, ага колдоп аткан ушул саламаттык сактоо министрлиги. Мен ушул саламаттык сактоо министрлигине жана зам министри Мадамин Мусаевичке терең ыраазычылыгымды билдирем. Мына ушулар колдоп атат. Анан бир нерсени суранып кетти, урматтуу мекендештер. Ушунча алыстан келип аткан, биз үчүн келип атат. Булар өздөрү үчүн эмес, биз үчүн келип аткан врачтарга өзүбүздүн тартибибизди көргөзөлү. Ошол жерде тополоң болуп, ызы чуу болуп, очередибизден өтүп кетип, бир адепсиздигибизди көрсөтпөйлү. Ынтымактуулугубузду көргөзүп, жакшынакай ошол врачтарга жакшынакай көрүнүп чыгып кетели. Мен ушуну суранам. Анан ушул саламаттык сактоо министрлиги дагы аябай суранып отуруп, месталарды бөлүп берди. Бардыгы областной больницаларда месталар бөлүндү. Ошондуктан очередиңиздерге карап, татынакай болуп көрүнүп кетиңиздер, урматтуу мекендештер. Эртең дагы биз толук адресте таркатабыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.